Кана Найма, даярсыңбы? Камера даяр, мен даярмын. Элестетип көр. Сен кастингдесиң, белгилүү бир киного тартылган жатасың. Ал эми биринчи сцена, дубль 1. Баштадык. Эне тилди энем мага үйрөткөн, эне тилди энем менен сүйлөткөн. Эне тилим сырын ачты. Кандай эле? Найма, сен дагы да жакшылап, бышырып даярданышың керек экен. Антпесе сен кастингден өтпөй каласың да. Ооба, туура айтасыз. Мен жанатан бери эле даярданып жатам, так курушпой жатат. Киного тартылышты эле. Кыйын экен, Туура айтасың, киного тартылуунун дагы бир оорчулуктары, кыйынчылыктары, түйшүктөрү абдан эле көп эмеспи? Анда мен эфир аяктагандан кийин жакшылап даярданайын, Туура айтасың, деги эле жакшылап даярданып, жакшылап чык деп айтмакчымын. Ооба. Анан ошон үчүн биз достор башында киного даярданып жатканбызда өзүңөр көргөндөгүдөй эле. Кино демекчи, достор, бүгүн кино күнү экен. Ооба, дал ушул күнү Кыргыз фильм студиясы түзүлгөн. Ал жактан 500дөн ашык кинолор тартылган. Достор, силер билесиңерби, Кыргызстандагы эң биринчи түстүү кино кайсыл кино экенин? Кайсы күнү? Эң биринчи Кыргызстандагы түстүү кино бул деги эле Салтанат аттуу кино болуп эсептелет. Ал кинодогу Салтанат аттуу айым тууралуу тартылган. Ал чыган, эч нерседен коркпогон айым болуп эсептелет. Ал эми ушул Салтанаттын ролун биздин белгилүү чыган актрисабыз Бакен Кыдыкеева аткарган. Ага чейин кинонун бардыгы эле кара ак түстө, кээ бири үнсүз тартылган. Аларды силер деле көрүп жатсаңар керек, достор. Эң алгачкы түссүз кинолордун бири бул Жабык фургон деген кино болгон. Ал деген 100 жыл мурун тартылыпты. Деги эле азыр бизге жыргалы, бардык кинолордун түрлөрүн бардык кинотеатрлардан каалаган жерибизден көрө алат эмеспизби? Ал эми илгери болсо атайын көчмө кинотеатрлар болгон экен, достор. Билесиңерби? Ал эми белгилүү кинорежиссер Төлөмүш Океевдин айтуусу боюнча, мурда кинотеатр эмес, кино театры деп да коюшкан да. Эмнеге? Анткени атайын кино боло турган жерге атайын 10-15 километр жолду көрүп, атайын ошол жерге барып, анан көрүп келишчү экен. Туура эле коюлган экен да, Ал убакта чын эле абдан көп белгилүү кинолор тартылган. А бирок кинодон тышкары Кыргызстанда мультфильм дагы чыгарылган. Эң алгачкы экранга чыккан мультфильм Сандардын чатагы деп аталган. Туура айтасың, деги эле достор, силер дагы ушул Сандардын чатагы деп аталган мультфильмди көрүүгө барыңарды чакырабыз. Анткени ушул мультфильм бүгүнкү күнгө чейин интернет желесинде бар деп дагы айтсак болот. Ал эми бирок кинодон тышкары мультфильмдер дагы бар эмеспи? Ооба, туура айтасыз. Мен дагы жаңы чыккан ар бир кинону калтырбай көрөм. Туура айтасың. Ал эми деги эле бул азыркы күнгө чейин кыргыз кинолору дагы белгилүү болуп, дүйнө жүзүндө абдан өнүгүп жаткан учуру. Ал эми кыргыз кинолору дагы чет өлкөгө барып, бир конкурстарга катышып, белгилүү бир номинацияларды алып келген учурлары дагы аз эмес. Ооба, Гүлназ эже, биз кино тууралуу аябай сүйлөшүп койдук окшойт, Түрмөктөргө дагы кезек бербейлиби? Туура, деги эле кино жөнүндө айтып отурсак сөз бүтпөйт эмеспи? Абдан эле көп да. Анда келгиле достор, азыркы учурда силер үчүн түрмөктү даярдап койгонбуз. Кызык экен түрмөгүнөн кандай кызыктар тууралуу маалымат аласыңар, чогуу көрөлү. Кеттик! Салам! Кызык экен түрмөгү башталды. Ал эми бүгүн кызыктарды силерге Азамат жана мен София айтып беребиз. Эгер даяр болсоңор, кызыктар дүйнөсүнө кеттик. Русалочка, Аладдин, Моана мультфильмдеринин эмне окшоштугу бар? Кана, ойлонуп көргүлөчү. Туп-туура, бул бардык мультфильмдер Walt Disney студиясынан чыккан. Walt Disney кичинекей кезинен сүрөт тартканда абдан жакшы көрчү экен. Ооба, бирок атасы бул ишти пайдасыз деп эсептеп, ага калемсап сатып берген эмес. Бирок бул нерсе Walt Disneyди токтоткон жок. Ал алгачкы сүрөтүн үйдүн дубалына чайыр менен тарткан экен. Баса достор, Walt Disney чычкандардан корккон деген имиштер бар. Бул чындыкпы же калыппы? Билбейм. Walt Disneyге чычкан Микки Маус атактанкты
алып келген. Бирок Уолт Дисней чычкандардан корксо, бул каарманды алмак эмес да, Диснейдин эң алгачкы популярдуу каарманы чычкан Микки Маус эмес, Освальд Коен болгон. Анын сырткы көрүнүшү боюнча ал Микки Мауска абдан окшош болгон. Бирок дал ошол Микки Маустун үнүн ким коштогон экенин билесиңерби? Кана, ойлонуп көргүлөчү. Туура, бул Уолт Диснейдин өзү болгон. Бирок тамекинин айынан пайда болгон өнөкөт жөтөлдөн улам ал бул ишти актерлордун бири Джимми Макдональдга тапшырууга аргасыз болгон. Диснейдин эң алгачкы түстүү жана чоң метрдеги мультфильми Белоснежка жана анын 7 гному. Ал мультфильм абдан популярдуу болуп, Уолт Диснейге болуп көрбөгөндөй атак даңк алып келген. Азамат, Уолт Дисней Оскар сыйлыгын алды беле? Ооба да, ал Оскар сыйлыгын рекордсмени болгон да. Анткени ал 22 жолу Оскар сыйлыгын алып, 59 жолу номинацияга татыган деп айтылат. Мен дагы ушинтип келечекте Оскар сыйлыгын алсам, Кыялдар орундалат, София. Ошол себептен кыялданганды уланта бер. Силер дагы достор. Биз силер менен көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Жакшы калгыла. Гүлназ эже, кино күнү демекчи, көбүнчө мультфильмдер жаныбарлар тууралуу, Ооба, дегеле кичинекей балдарга жаныбарлар абдан жагат эмеспи? Ал эми аниматорлорго дагы жаныбарлар аркылуу алардын эмоцияларын, үндөрүн берүү аларга оңой деп дагы айтып калышат эмеспи? Ооба. Сиз мультфильмдердеги кайсы жаныбарларды абдан белгилүү жаныбарларды тааныйсыз? Каармандарды мисалы. Мен эсиме Зверополис мультфильмдеги мультфильм чыгып кетпедиби? Андагы түлкү менен коёндун аты ким эле? Джуди жана Ник. Эстедим достор. Чынында ал сенин эсиңде калган каарман кайсыл? Менин эсимде калган Кунг-фу Пандадагы мультфильмдеги панда. Аябай тамашакай го. Анан ошол эле мультфильмдеги каардуу леопард. Негизи эле бардык мультфильмдерде леопардтар каардуу болушат го. Туура айтасың, чынында эле каардуу болушат. Менин дагы эсиме бир мультфильм келип кетти. Ал деген Маугли аталышындагы мультфильм. Андагы Багира аттуу пантера абдан каардуу мүнөзөлөт эмеспи? Деги эле бул пантера дагы леопарддын бир түрү деп айтсак болот. Мен ошол леопардтар тууралуу бир кызыктуу факт окуганда, алардын денесиндеги кара тактар бири-бирине такыр окшошпойт экен. Демек алардын терисиндеги тактар жеке тактар болуп эсептелет экен да, Ооба, ал тактар аркылуу алар бири-бирин таанышат экен. Кызык экен. Абдан кызык экен, Деги эле жаратылышты изилдеп окуп олтурсак кызыктар абдан эле көп эмеспи? Ооба. Гүлназ эже, кийинки таанып бил түрмөгүндө дагы ушул леопард жөнүндө айтып беришет экен да. Анда достор, бизге жакыныраак келгиле, таанып бил түрмөгүнөн леопард тууралуу маалымат алгыла. Кеттик! Мына достор, леопардтар тууралуу маалыматтарды билип алдыңарбы? Ооба, деги эле мына ушундай сонун маалыматтан соң биздин студиябыздан дагы Жаш канат түрмөгүнөн атайын мейманыбыз орун алып калган чагы тааныштыра кетсем, Салымбеков Ариет комуз менен ырдап күүлөрдү чертет экен, Кандайсың, Ариет? Жакшы. Маанайың сонунбу? Ооба. Эмесе сен кайсыл жактан келдиң, кандай келип алдың айтып өтчү? Мен Саламбеков Ариет Максатович 2013 жылы 8 мартта Жалал Абад облусу Аксы районунун Кызылжар айылында туулуп өскөм. Номер 34 Мешков атындагы орто мектебинин 7-классында окуйм. Ай, азаматсың. Атайын алыскы, Аксы жеринен бери келген экенсиң. Кандай келип алдың? Жакшы. Качан келдиң? Кече келгем. Жолдон кыйналган жоксуңбу? Жок. Аба ырайы кандай экен? Ал Аксы менен Бишкектин айырмасы? Аксы бир аз жылуураак, Ал жакта кандай болуп жатат? Эмне жаңылык болуп жатат айылда? Жаңылыктар көп окуп атасыңбы? Жаңы чейректи жакшы баштап алдыңар, Ооба. Ал эми биринчи чейректи 5тер менен бүтүрүп алдыңбы? 4-5ке окуйсуң, Азаматсың. Анда кел, Ариет, дароо эле сенден бир колуңа комузду алып келген экен, Найыма. Комузду көргөндө ырдатпасак, комуздан күү чертирбесек болбойт эмеспи? Сенден бир күү болсун, же ырдап бересиңби? Ырдап берейин. Ай, сонун болот. Кайсыл ырды ырдап бересиң? Мен кыргызмын дегени сөзү Исаков обону
Жалил Сыдыков. Мен кыргызмын деген чыгармасын силерге аткарып берем. Эң сонун. Келгиле достор, чогугабыз. Ариеттин аткаруусуна кеттик. Мен кыргызмын, кылычым изге ойногон, кылымдардын улуу дегим бойлогон, өмүр өтүп, кайра тирилип башталат, өттү далай, кыйын кезек оңдогон. Мен кыргызмын, комузуна чертип сайраткан, озуна токуп камдаткан, кыздар да кымыз сонушубай беш бармагымда жайнаткан. Эй, мен кыргызмын. Барган тоз калбаган, азаттык деп азап тусун кармаган, кысай калдар кыргын жолун торосоп, ай жүрөктөр буйлазын аңдаган. Мен кыргызмын, бетеген оюн бербеген, береке да куту элмеден, кыздардан азик чырайлуу да пейилда келин көлбелең. Эй, мен кыргызмын. Кыргызмын, тулпар мени ойногон, бекен сүйүп, бекен камын ойлогон, кереметтүү, кең пейилдүү элимдин, келечегим күндө ойлоп болгоном. Мен кыргызмын, бапыраган түбү мал болсун, байлыгы да ашып бар болсун, кыйырда өзүп кыргыздын Кудай майсага жар болсун. Эй, мен кыргызмын. Кыргызмын, дүйн элин таныган, бедер туткан, мекеним бар танымал, кан манастын урпактары бар болсун, кагылайын калың кыргыз калкыман. Мен кыргызмын, комузуна чертип сайраткан, озуна токуп камдаткан, кыздар да кымыз сонушуп да беш бармагымда жайнаткан. Эй, мен кыргызмын. Эй, мен кыргызмын. Ай, азаматсың, баракелде, кол чабуулар болсун. Деги эле ар бир кыргызстандыктын жүрөгү мен кыргызмын деп соғып турсун да. Азаматсың. Анан Ариетти айтып өтсөң, комузду кантип кармап калдың, кантип ырдап калдың? Кантип кызып калдың? Мен ошо кичинекайымда садикке барганда ырдай берчелем да. Анан кийин ырчылык болот окшойт деп ошо комузга барып калгам да, 3-классымда. Сени ким жеткирип, ким алып барды атайын? Комузга бар деп. Мен өзүм эле бардым ошо ата энем менен. Ана ошо жерден эле үйрөндүм. Азаматсың, анан интернет желесинде дагы абдан активдүү экенсиң, активдүү болуп, катталуучуларың дагы бар экен. Анан кантип видео тартып калдың, кантип интернет желесин активдүү колдонуп калдың, анан канча катталуучуң бар учурда? Мен ошо ырдаганман, ошо ырларымы чыгарып баштадым да. Ошо ырдаган ырларым. Анан катталуучум
канча катталуучу бар? 1000, Ай, 1300, 1000ден ашык турбайбы? Ай, кандай гана сонун. 1330. Канча да? Эң сонун. Деги эле кыргызстандыктардын 1000ден ашык адам сенин өнөрүңдү көрүп интернет аркылуу таанышат турбайбы? Ариет комуз менен ырдайт, интернетте активдүү деп. Ал жактан катталуучуларың дагы сага бир билдирүүлөрдү калтырышабы? Жакшы билдирүүлөрдү калтырып, колдоолорду көрсөтүшөт, Кандай колдоолорду көрсөтүшөт? Ошо өмүрүң узун болсун. Ошо ырларыңды чыгарып бер дейт. Сонун ырдайт экенсиң деп, колдоолорун көрсөтүшөт. Анан сен дагы алардын колдоосунун аркасында дагы да көптөгөн ырларды ырдааганга аракет кыласың. Ооба. Аябай сонун. Комуздан башка дагы эмнеге кызыгасың? Комузга. Ошо актёрдон гитара чалгым келет. Аларды эми үйрөндүм да. Жаңыдан үйрөнүп баштадың. Баштайм да эми. Эми баштайсың. Эң сонун. Анда сенин дагы интернет желесинде 1000ден ашык катталуучуларың бар экен. Мүмкүн экран аркылуу сени таанып, көрүп отурган дагы катталуучуларың болушу мүмкүн. Ошол катталуучуларыңдын атына атайын ошолор үчүн дагы бир чыгарма аткарып бербейсиңби? Ошо Энекем деген чыгарма. Ай, кандай сонун. Анда жалпы Сыймык Бежекеевдин Энекем деген чыгармасын сиздерге аткарып. Эң сонун. Кабыл алабыз. Чогуу калсын. Койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайын былтыркыдан агыш тартып. Энекем кагылайын картайбасын, өмүрүдүн айыгына барат калкып. Энеке кагылайын картайбасын, самайын алып тургу агыш тартып. Ай, алтын энем, мен үчүн канча татый агар деген. Өмүрдүн шамын безгени жаккан, кабагын касын деби барктап баккан. Эненин асылдыгын сыйлайлычы, мени да сени дагы эне тапкан. Эненин ыйыктыгын барктайлычы, кадимки Манасты эне тапкан. Ай, алтын энем, мен үчүн канча түшүп тарттың эгер. Энелер бар бул дүйнөйө астастан, чайпалбай кармаган септең салмактан. Калыстыгы жок болсо эгер энелердин, одармак жер шарыбыз бир заматтан. Калыстыгы жок болсо эгер энелердин, одармак жер шарыбыз бир заматтан. Ай, алтын энем, мен үчүн канча түшүп тарттың эгер. Бизди да баарыбызды эне тапкан. Ай, баракелде. Жалпы энелерге арналган бир жагымдуу сонун чыгарма болду. Анан Ариет айтып өтсөң сага ата-энең кандай колдоо көрсөтөт? Ата-энем ошо жакшы сөздөр менен сүйлөп колдойт. Сени ар дайым колдоп турушат, Анан устатың ким, устатың тууралуу дагы айтып өтсөң. Устатым комуз үйрөткөн Бермет Айдаркулова. Жердешибиз Изат белгилүү акын
Изат Айдаркулованын бир тууган эжеси Бермет Айдаркуловандан сабак алам. Ай, кандай гана сонун. Демек сен 3 жылдан бери комуздан сабак аласың. 4 жылдан бери. 4 жыл болуп калды. Абдан сонун. 4 жыл ичинде сен канча бир ырдаганды же канча күйүнү үйрөнүп алдың? Ырдан көп эле үйрөндүм. Анан күйдөн бир 2 Эң сонун. Эң биринчи кайсы күнү үйрөнгөнсүң? эң биринчи Ботой деген күнү, анан кийин ошо Маш Ботой, кийин да бир күнү үйрөнгөм. Эң сонун чертет экенсиң, абдан сонун ырдайт экенсиң. Биздин дагы көрүүчүлөр көрүп, абдан сылтанып жатышса керек. Сага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да мыкты кыргыздардын жигиттеринен бол демекчибиз. Эмесе сага салам жолдосоң болот. Сени кимдер көрүп жатат? Туугандарың көрүп жатабы? Досторуң көрүп жатабы? Баарына салам жолдоп өт. Биринчи камерага. Биринчи ата-энеме салам жолдойм. Анан кийин эжекеме, анан жетекчиме, анан классташ досторума, анан кийин чоң энеме, ошо үй бүлөмө салам жолдойм. Сага дагы ыраазычылык билдиребиз, дагы да келип тур. Ал эми урматтуу достор, биз кезекти сөз бакчасы түрмөгүнө беребиз. Кеттик. Ой, Аделя, кечирип койчу дедим го, мен атайын кылган жокмун да. Рома, сен дайыма ушинтип басып жүрөсүң. Ой, кечирип койчу. Ой, кандайсыңар достор? Маанайыңар жакшыбы? Ойлобогула, биз Аделя экөөбүз анча деле урушкан жокпуз. Бизде түшүнбөстүк болуп кетпеди. Жөн эле Аделя деген биз кечөөнү ачык сабакта отурганда мен сынакка чыкканда анан толкунданып Аделянын бирин айтып олуптурмун. Азыр ошого тарынып отурат. Рома, койчу эми актанбай. Ошол жактан сен атайын эле айтып салдың да. Өрөмдү сен айтып салган үчүн мен эми эч нерсесине катышпай калдым. Ой, кечирип койчу эми, ак чөп башта мен атайын айтып койгон жокмун да. Ак чөп башта калп эле мааниси жок сөздөрдү айта бербечи. Мааниси бар эле. Достор, Аделяга айтып койгулачы, мааниси бар, Ак чөп башта. Ак чөп башта деген түшүнгөн жокмун да. Мен ойлойм, бул бир нерсени унутуп калуу деп же башка бир нерсени аткарып алып, туура эмес аткарып алуу деп ойлойм. Тартиптүү, акылдуу бала деп ойлойм. Мындай өзүн жакшы алып жүрө алат деп. Эң башындагы бир баатыр деп мисал айтсам болот, баарын коргоп, баарына мындай туруп бере турган киши деп ойлойм. Сөздүн маанисин билбейт экенмин. Анысын билбейт экенмин. Ак чөп башта оюндун эрежесинен же сүйлөп жаткан сөзүнөн жаңылып кеткен учурда өзүнүн жаңылганын сезе коюп, жаңылыштык кечиримдүү болсун деп өтүнүү маанисинде колдонулат. Маселен, байке, ак чөп башта мен сырды сактай албай айтып коюптурмун десек, бул мисалдан биз иниси жаңылыштыгын мойнуна алып, кечиримдүү болсун деген мааниде агасына кайрылып жаткан абалды түшүнө алабыз. Балдар, силерге ак чөп башта деген сөздүн мааниси түшүнүктүү болдубу? Эң сонун, анда окууңарга ийгилик каалайм. Мынакей Аделя, достор ак чөп башта деген сөздүн маанисин да айтып беришти. Эми дагы деле тарынып бересиңби? Кечирип койчу. Кечирип койчу. Макул, кечирдим. Экинчимде кылбай жүр. Макул. Хоп болот. Урматтуу Аделя. Достор, силерге да чоң рахмат жардам бергениңерге. Мынакей достор, Аделянын ырын айтпайм деп, силердин алдыңарда сөз берем. Ай Рома, кайра баштадыңбы тамашаңды? Жөн жүрбөйт экенсиң го. Бирок ак чөп башта сонун сөз экен, маанисин да түшүнө алдым. Ооба да, мен сага жаман сөздөрдү айтпайм го. Ай Рома, таанытканың да бот, күлдүргөнүң да бот. Мени менен жүргөн ошон үчүн кызыктуу деп айтам да. Кел эми достор менен коштошоп, тапшырмабызды аткаралы, Туура айтасың. Анан тапшырманы аткарбай туруп, эженин алдында ак чөп башта деп жерди карап отурбайлы. Кошкула достор, капаланганда маанайыбызды көтөргөн достордон көп болсун. Кошкула, биз силерди абдан жакшы көрөбүз. Кеткен тапшырманы аткарабыз.
Достор, бизден эч кайда алыстаган жоксуңарбы? Алдыда дагы силерди сонун түрмөктөр күтүп турат. Ооба, алдыда бизде эмне үчүн түрмөгү бар, эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей деп суроо беребиз го. Бирок көбүнчөсү жоопсуз калып калабыз. Ошондуктан мына ушул суроолорго жооп алабыз. Найма, бирок менде дагы бир суроо бар. Кандай суроо? Эмне үчүн жаныбарлар деп дагы суроо бергим келип турат, бирок жаныбарлар тууралуу кандай кызыктуу миф уктуң эле? Мен төө куш тууралуу бир кызыктуу миф билем да. Аларды бардык жерде эле корккондо башын кумга катып жатканын айта беришет да, көрсөтө беришет. Бирок так ырандай эмес экен. Мен дагы уккам бул тууралуу, бирок чоңго деп ойлогом. Ооба, бирок ал миф экен, достор. Көрсө алар башын эч качан жерге салбайт экен. Анткени алар эң чоң канаты болуп эсептелишет жана аябай бат чуркашат. Мына бул миф. Ал эми бул миф кайда, качан пайда болду экен? Буну деле бирөө ойлоп тапса керек. Аны билбейт экен мен. Аны мына дал ушул эмне үчүн түрмөгүндөгү кесиптештерибизде сурап көрбөйлүбү? Анда достор, чын эле эмне үчүн миф пайда болгон, качан жана кантип пайда болгон деген суроого эмне үчүн түрмөгүнөн жооп алып көрөлү. Кеттик! Салам, достор! Кандайсыңар, достор? Кайрадан эле биз Шерхан экөөбүз эч ким билбеген сырларды ачканы келип калдык. Ошондо бүгүн кайсы сырды ачабыз? Достор, силер төө куштар башын жерге катып алганын көрдүңөр беле? Мен дагы көргөм. Шок эле баштарын жерге катып алышат го. Баштары ооройт болду экенби? Анда ошону азыр экөөбүз чогуу аныктайбыз. Анда кеттик! Илгери Римде жашаган Плиний деген окумушту төө куш башын жерге салып жаткандай көзүнө көрүнүп кетип, анан китептерге ушинтип жазылып калган. Көп жылдар бою керек болсо азыркыга чейин анын жазганына ишенип келишкен. Бирок негизи төө куштар баштарын жерге катышпайт экен. Мына кызыгы, алар кечке чыркап жүрүп, чарчап кетип, башын жерге салганда узун мойну эс алат экен. Жана алар баштарын жерге такап, аларга келаткан жырткычтардын үнүн угуп качып кетет экен. Ошентип коркунучту алдын алат. Төө куштар жерде тамак издешет, баарына эле көзүнө ал болсо башын жерге катып жаткандай эле көрүнүп калат экен. Дагы бир себеби, алар жумурткаларын текшериш үчүн баштарын уясына салат экен. Негизи алар корккондо жөн гана эле чуркап качып кетишет экен. Анткени алар аябай бат чуркайт. Бирок чуркаса да 15 мүнөт гана эле чуркалат. Андан кийин кайра эс алыш керек. Жана айткандай эле төө куштар башы ылдыйып койгондо бат эле эс алып калышат экен. Анан билесиңби, Аманда, төө куштардын үстүнө минип, жарыштарды өткөрүшөт экен. Ал кадимкидей эле спорттун түрүнө кирет. Ат жабыштай турбайбы? Ооба, төө куштарды аттарга караганда башкарыш кыйын экен. Достор, төө куштар башын жерге катып алганы болгон эле миф экен. Достор, буну дагы биле алдык. Анда силер менен кашташабыз. Жакшы калгыла! Достор, бул чынында эле миф экен, эми биле албадымбы? Бир окумушту туура эмес көрүп алган үчүн баарыбыз ишенип жүрүптүрбүз. Ооба, достор, баардыгыбыз билип, бул тууралуу дагы маалымат алып алдык. Эмесе келгиле бизге жакыныраак жайгашкыла демекчибиз. Алдыда силерди оюн күтүп турат. Бирок ойнордон мурун мультфильм көрүп алабыз, себеби деген дал ушул мультфильмдер суроолор узатылат. Анда достор, бизге жакыныраак келип, мультфильмди конт коюп көргүлө. Алдыда оюн күтүп турат. Кеттик! Биз кыялданабыз, биз сүрөт тартабыз, биз айланабызды арт үстү кылабыз. Боёкчолор, 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 боёкчолор. Келгиле чуркайбыз, келгиле ырдайбыз, келгиле ойнойбуз, дүйнөнү боёйбуз. Боёкчолор, 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 боёкчолор. Саякат.
Оюкчолор балдарды чакырат, бир нерсе көргүлө деп жатышат. Апасы Коко менен Жөжөби автобусту тез айдап келишти. Досторду алабыз, алыс жолго чыгабыз. Бөлтүрүк, бөжөк мышык, бачекей менен чыктык. Салам Жөжөби, бүгүн саякатка чыктыңбы? Чыгамын саякатка мен, эң жакын досторум менен. Кызыктуу жолду көргүлө, кандай коз биздин дүйнө. Кеттик, кеттик, ура, ура, кеттик, кеттик, жолго чыккыла. Карагыла терезени, достор зеригип кетишти. Мына достор зеригип кетишти. А саякатыбыз бүтө элек. Эми эмне кылабыз? Балдар көңүл бургула, бул топту карагыла. Терезе карагыла, тегеректи тапкыла. Тегерек шар менен топ, бачекедеги токоч. Тегерек күн карачы, тегерек алмадагы. Көңүл бургула квадрат, ойногула аны тап. Айлананы карагын, эми квадратты тапкын. Квадрат үй терезеси, жолдун дагы белгиси. Кум ойногон жер дагы, Жарнамамы дагы. эми үч бурчтукту тап. Көңүл буруп жакшыраак, терезеден дагы кайдан издеп көрчү айланадан. Үй чатыр, Азаматтар, карагай белги бадал. Желекчелер үч бурчтуу, бачекенин тумшугу. жолдо оюн кызыктуу болсо, убакыт да тез өтүп кетет. Ал эми азыр коштошоорго кез келди. Бирок эртең кайрадан жолугушуу үчүн. Коштошорго убак келип калса, көрүшкөнчө деп айткын досуңа. Эртеңки күндү күтөбүз балдар, алдыда дагы жакшы күндөр бар. Жакшы калгыла, калгыла жакшы, көрүшкөнчө коштошуп алалы. Жакшы калгыла, күтүп убакты, сатынчы бесин санап баштады. Ал эми таттуу уйкуда досторуң менен дайыма бирге болосуң. Уктай коюп өбөгүм, секетим жүрөгүм. Өсө кой деп айтамын, жылдыздай жаркырагын. Узун мурдуу көзүм, түнгө көргөзөмүн. Буту колуң каткыла, жоркандын алдына. Мына биздин сүйүктүү досторубуз силер жактырган, силер күткөн учурга келип жеттик, Ооба, азыр биз ойун ойнойбуз. Ооба достор, бизге байланышка чыккыла, оюнун шарттарын өзүңөр жакшы билесиңер. Экрандан алысыраак туруп, бизге байланышка чыгып, сурообузга тактан жана туура жооп берсеңер, биздин оюнубуздун жеңүүчүсү аталасыңар. Ооба. Андыктан чамдагыла достор. Кана суроону силерге узатабыз. Биринчи суроо: жаныбарлар
жолдон зерикпеш үчүн эмне кылышты? ооба жогоруда эле баарыбыз боекчолор аталышындагы мультфильмди чогуу көрдүк. Мына ушул мультфильмден силер эмне көрө алдыңар? Жаныбарлар жолдон зерикпеш үчүн эмне кылышты? Экрандын астында телефон номерибиз турат. Бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсыңбы досум? Кандайсың? Атың ким? Жакшы. Атың ким? Мустафа. Канча жаштасың? 10 жашта экен. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасың? Баткенден байланышка чыгып жатыр. Эң сонун биздин сурообузду уктуң, Дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Жаныбарлар жолдон зерикпеш үчүн эмне кылышты? Азыркы буга чейинки мультфильмди жакшылап көрдүңбү? Жаныбарлар жолдон зерикпеш үчүн эмнелерди кылышты? Эгерде мультфильмди толук кун коюп неме кылып бүттү. Ойнопту. сен катуураак сүйлөсөң бизге угулбай жатат. Башын жерге салып. Жок, сен мультфильмди толук көрбөсөң керек, Достор, биз кийинки көрүүчүнү кабыл алабыз. Бизге байланышка чыккан досубуз бар экен. Салам. Салам. Кандайсың? Жакшысыңбы? Ооба. Атың ким? Аделина. Канча жаштасың? Канча жаштасың? Аделина, канча жаштасың? 9. 9 жашта экен. Биздин сурообузду уктуң, 9. Биз сурообузду дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Жогоруда силер көргөн мультфильмден суроо узатып жатабыз. Жаныбарлар жолдон зерикпеш үчүн эмне кылышты? Боекчолор. Ошо эмне кылышты? Жаныбарлар жолдон зерикпеш үчүн атайын бир нерсени ойлоп табышпадыбы? Эмне кылышты? Сейилдешти. Сейилдешти дейт. Дагы эмне кылышты? Автобустун ичинде кетип бара жатып, бир нерсе кылышты. Эмне кылышты? Жана бир нерсе таап алышат экен. Бирге сейилдешти. Бизге катуураак сүйлөсөң угулбай жатат. Кандай дейсиң? Дагы бир жолу кайталап өтсөң болот. Достору менен сейилдешти. Сейилдешти. Дагы эмне кылышты? Сейилдөөгө бара жатып, бир нерсе кылышты. Эмне кылышты? Жообуң даярбы? Анда биз кийинки көрүүчүбүзгө мүмкүнчүлүк беребиз. Анткени достор, силер жообун так туура жана билип бизге байланышка чыксаңар, акыркы көрүүчүбүз болсун. Кабыл алабыз. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Атың ким? Агунер. Канча жаштасың? 8 жашта. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасың? Жалалабад. Жалалабадтан бизге байланышка. Манас шаары. Анда келе кой. Сен биздин сурообузду уктуң, Жаныбарлар жолдон зерикпеш үчүн эмне кылышты? Таалап анан тустук нерселерди салышты. Ооба, Туура, азаматсың, туп-туура. Дагы бир жолу кайталап өтсөң болот. Эмне кылышты? Мен дагы Таалап, тустук таалап нерсе салышты. эң сонун мына достор силерге дагы кайталап өтөйүн. Жолдон достор сейилдеп бара жатканда зерикпеш үчүн оюн ойношту. 3 бурчтук жана 4 бурчтуктардын бардыгын таап алышты. Сени коттуктайбыз, азаматсың, дагы да оюндарга катыша бер. Сени ар дайым биздин Баластан телеканалынан күтөбүз. Ал эми белекте болсо иш күндөрү саат 2ден саат 6га чейин келип алып кетсең болот. Достор, ар дайым Баластан каналын калтырбай көрүүгө баарыңарды чакырабыз. Анткени мына ушундай оюн силерди күтүп турат. Açıp durmuş sırları, айтып çeksin
Мына урматтуу достор, биздин студиябыздан дагы жаш канат түрмөгүнөн меймандарыбыз келип калган чагы. Жогоруда өзүңөр көргөндөгүдөй эле Ананайка тобу силер үчүн Мен замандын эркеси аталышындагы чыгарманы аткарып беришти. Ал эми биз менен маектешүү үчүн студиябыздын меймандары Сааданова Дилбар жана Сержанова Сания. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен сиздердин студияда көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз. Анан айтып өтсөңөр, силер буга чейин деги эле көп жолу эфирге келип жатасыңар. Биз силер менен маектешип, сүйлөшүп, көбүрөөк маектешип калабыз. Анан акыркы учурда силерде кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңылыктардан биз бүгүнкү эфирге Мен эркеси замандын деген ырыбызды, жаңы ырыбызды презентация кылалы деп келдик. Бул ыр белгилүү обончу Жумамбудун Шералиевке таандык. Бул ырдын аранжировкасын жана үнүн Нурдин Төрөбеков агайыбызга таандык. Жана Нурдин байке бул ырды бизге сунуштап, анан биз ырдап калдык. Анан Нурдин Төрөбеков агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Демек, бул ырды биздин көрүүчүлөр жана биз биринчилерден болуп окуган экенбиз. Ооба. Эң сонун кандай гана, Ооба. Жана бүгүн кино күнү экен. Силерге кайсы кино жагат жана кайсы актер же актриса жагат? Мага Аяш кино жагат. Бүт 4 эмеле сериялар, бүт 4 частарлары жагат. Мага Карина жагат. Аякта бир кыз токойдо жүрүп же жума бир эки жума жүрүп анан чыкканда шумдук болуп калды. Демек, бул Карина деген кинонун аталышы, же кинодогу каарманбы? Жок, Каринадагы ал аталышы. Аталышы. Актер, актрисалардан кимдерди жактырасыңар? Актрисалардан мага Айдай Шабданова жагат. Сагачы? Мага ошо Карина жагат. Эгерде силерде бир киного тартылууга сунуштар түшүп кала турган болсо, кандай жанрдагы кинолорго тартылат элеңер? Мен комедияларга тартылам. Мен же драма, же ошондой романтика шагында окшошко эметкенде тоордо ошентип съемкалар кылып ошондой мага жагат. Демек, сага кей-поп стили жагат окшойт. Анан айтып өтсөңөр, силерде жалпы жонунан репертуарыңарда канча ыр бар, канча чыгарма? Көп эле. Ошо кыргызча, орусча ырларды көп. Ал эми бүгүнкү ырдан башка дагы жаздырайын деген пландар барбы? Кайсы ырды жаздырайын деп жатасыңар? Жаңы жылга карата биз жаңы ырды жаздырабыз. Эң сонун. Демек, жаңы жылда дагы жаңы ыр угат экенбиз да. Өзүңөр жөнүндө дагы маалымат берип өтсөңөр, бош убактыңарда эмне кыласыңар, эмне менен алектенесиңер? Мен бош убактымда музыка коюп алып, үй жумуштарын аткарам. Мен бош убакта сүрөттү тартам, калем менен же боек менен кагазга тартам. Анан мен аларды коллекция кылып, үйдө чогултам. Кандай сүрөттөрдү тартасың көбүнчө? Кишилерди, жаныбарды, тоорду, көйлөрдү, Койлорду, көлдөрдү, көлдөрдү. Эң сонун. Мен дагы унутуп калыптырмын. Мен үйдө эң улусумда, анан менде көп бөбөктөрүм бар. Апама бөбөктөр менен жардам берем. Ай, кандай гана сонун. Демек, апаңа үйдө жумуштарды кылууга, бала бакканга да жардам берип турбайсыңбы? Мектепте кандай окуйсуңар? Мектепте мен 5-4-төргө окуйм. Сенчи? Мен жаган 5ке окуйм. Канчанчы класста? 5-чи. Кайсыл сабакты жактырасыңар? ИХТны, аякта сүрөттү тартканды жакшы көрөм. Мага кыргыз тил жана музыка жагат. Сабагы. Ооба, сабагы жагат. Ал эми белгилүү ырчылардан, музыканттардан кимдерди баалайсыңар, кимди мындай айтып коет эмеспи, кумир тутуп дечи, кимди кумир тутасыңар? Мага Буруларунова эжекем жагат. Мындай айтсам, мага аябай жагат да, ырдаганы жагат, жана обондорду мындай экинчи обон, үчүнчү обон деп чоюлат го, мынтип чойгондорду аябай жагат да мага. Ал эми дүйнөлүк жылдыздардан кимди жактырасыңар? Мага
көптөгөн мага көптөгөн ырчылар жагат. Мындай бөлө бербейм да, мага баары эле жага берет. Сенчи? Менде прям кумирлер жакка. Эгерде силердин үй бүлөңөрдө дагы бир туугандарыңар силерден кичүү сиңдиңер же үкөңөр ырдайбыз деп калса, каршы болбойсуңарбы, ырдатасыңар, чогуу? Ырдатабыз, кошуп алып. Мен жардам берип, көңүл буруп жардам берем. Ал эми силердин ушул чыгармаңарды, ырларды аткарууда кимдер ушул ырды тандап берет? Бизге Бурула эжекебиз тандап берет, жана башка мындай башка ырчылар да тандап берет да бизге. Силер жазган ырлардын ичинен кайсысы силерге аябай жагат? Мага силер ырдап чыккан ырлардын ичинен, Ооба, жаңы жыл деген ырыбыз жагат мага. Мага АПЦ. Эң сонун. Анда силерден дагы бир жагымдуу чыгарма укпайлыбы? Кыскача бир куплет жагымдуу бир чыгарма аткарып берип койсоңор болот. Жандуу үн менен. Кайсыл ырды аткарып бересиңер? Кыскача. Баластан ырдап берели. Баластанга арналган ырыңар, эң сонун. Ала тоо бийик булутка тийип, толтура байлык жеричи, ысык көлүйүп, ырыска уюп, ушунун баары сеники меники. Көздөр бөт карачы, көркөм жай барбы, тоолорду саначы, бизден бай барбы. Талпынып биле жайып канатын, танысын жер дүйнө кыргыз баласын. Ай, баракелде, кандай гана сонун, Баластанга арналган чыгарма. Анан айтып өтсөңөр, биздин Бурула эжекебиз деп калдыңар, жетекчиңер жөнүндө дагы маалымат бергиле. Бурула эжекебиз бизге баарыбызга аябай жагат, анткени ал туура түшүндүрөт, туура советтерди берет, жана туура үндү чойгондорду түшүндүрөт, жана кантип ырды вообще ырдоошту, кантип ырдоошту да түшүндүрүп берет. Деги эле силерге баардык жактан колдоо көрсөтүп турат. Ооба. Силерди азыркы учурда кимдер көрүп жатат? Азыркы учурда үй бүлөм жана курбуларым жана классташтарым. Силерди көрүп жаткан курбуларыңарга, үй бүлөңөргө, жалпы кыргызстандыктарга салам жолдоп өтсөңөр болот, биринчи камераны карап. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Сиздерге салам. Саламатсыздарбы? Туугандарыңарга, жакындарыңарга дагы салам жолдосоңор болот. Апама салам. Үйдө отуруп мени кубанып карайт го. Ал эми бүгүн кино күнү экен, кино жаатында иштеген адамдарга дагы салам жолдосоңор болот, куттуктасаңар болот. Бүгүнкү кино күнү менен бардык биздин актерлорубузду жана актрисаларыбызды куттуктайм. Силерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Деги эле кыргыз эли сыймыктанган мыкты ырчылардан болгула. Ал эми силердин Ананайка тобуңар дүйнө жүзүнө тараган белгилүү бир топтордон болсун демекчибиз. Силерге дагы ыраазычылык билдиребиз, дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми достор, бүгүн деги эле кино күнү экен, кино жаатындагы эмгектенген баардык кызматкерлердин майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ал эми бүгүнкү эфирден Наима жана Гүлназ, кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.